11 каналында күндүн эң орчундуу окуяларын камтыган кабарларды баяндап баштайбыз. Мен Айгерим Жаныкулалар тууралуу кыскача. Стамбулдагы аба майданда болгон кол салуу курмандыктардын саны өсүүдө. Ал арада жабыр тарткандардын арасында 2 кыргызстандыктын бар болушу мүмкүндүгү айтылууда. Түрк элине болсо дүйнө лидерлери, ошондой эле Алмазбек Атамбаев кайрат айтышууда. Жеңиш Разаков чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министрликке бекитилди. Өкмөт башчы мындан тышкары түзүлгөн жаңы кызматтарга өз талапкерлерин сунуштады. Ал арада Шотландиянын тагдырын чечүүгө аз эле убакыт калды. Брюсселде премьерлер бул маселени чечүүгө чогулушууда. Эгер Шотландия Англиядан бөлүнүп кетсе, Улуу Британиянын аймагы азаярын айта кетелик. Толугураак мунун баары бир нече мүнөттөрдөн соң баяндап беребиз. Адегенде Түрк жергесинде болгон кандуу калаба туурасында баштасак, Стамбулда жардырдан жабыркап ооруканага түшкөндөр арасында кыргызстандыктар тууралуу азырынча расмий маалымат жок. Маалыматка караганда улуту жана жарандыгы такталгандар арасында кыргызстандыктар жок болгону менен бирок тактала элек жарандар дагы бар экендиги айтылууда. Жабыркагандардын арасында Юнусов Бактияр жана Рыфат Салимов аттуу 20 жаштагы адамдардын ысымдары аталууда. Бул экөөнүн жарандык учурда такталууда. Ал арада Стамбулдагы жардырууга байланыштуу Түрк аба жолдору авиакомпаниясы Кыргызстандан пландалган рейстерди кабыл алууну вактылуу токтотту. Мындан тышкары Ататүрк аэропортунда болгон окуядан кийин аэропорт башка учактарды кабыл албай, учактар Анкара, Бурса, Измир, Кожайли, Чорум жана Стамбул шаарындагы Сабиха Gökçen аэропорттарына конууга мажбур болгонун Түркиянын каналдары билдирүүдө. 29 июлга уган түнү Ататүрк аэропортунун чет жака учуу терминалындагы куралдуу кол салуудан кийин 36 киши каза болуп, 150ге жакыны түрдүү жаракаттарды алышты. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 50 адамдын өмүрүн алган аэропорттогу жардырууларды кескин айыптап, террорчулукка каршы биргелешип күрөшүүгө эл аралык коомчулукту чакырды жана соңку окуяларды теракт деп баалады. Ошондой эле бир катар дүйнө лидерлери Түрк элине кайрат айтып көңүл айтуу каттарын жөнөтүшүүдө. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев дагы Эрдоганга Кыргызстан эле бул трагедияны өтө кайгыруу менен кабыл алганын жана кыргызстандыктар бир тууган Түрк элинин кайгысын тең бөлүшөөрүн билдирди. Бул жарылуу акыркы 6 айда Түрк шаарларында кайталанып жаткан 8-жарылуу болду. Башка кабарлардан парламентте өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков аткаруу бийлигинин ишин оптималдаштыруу, натыйжалуулугун арттыруу максатында өкмөт түзүмүнө чек ара маселелерин тейлеген вице-премьер-министр кызматы орду ачылган. Ошондой эле 2 министрлик кайра түзүлгөнүн, 2 мамлекеттик комитет түзүлгөнүн айтып, алардын жетекчилигине өз талапкерлерин тааныштырды. Милициянын полковниги 49 жаштагы Жеңиш Разаков чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министрликке бекитилди. Разаков буга чейин өкмөттүн чек ара маселелери Курч, Баткен облусундагы өкүлү болуп иштеп жаткан. Ошондой эле премьер Турдуназир Бекбоев Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри, Замирбек Айдаров транспорт жана жолдор министри, Дүйшөнбек Зилалаев мамлекеттик өнөр жай, энергетика жана ген казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы, ошондой эле Бакыт Шаршенбиев мамлекеттик маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы кызматына сунушталды. Кабарларды баяндообузду улантабыз. Ысык Көл облусунда талапка жооп бербеген дагы 2 пансионат атайын токтоо менен жабылган мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынан кабарлашат. Бул рет Асыл таш жана Берекей салуу жайлары жабылган. Буга чейин Союз малынан калган эски имараттары бар 10га жакын үй салуу жайлардын авариялык абалы текшерилип жабылган болчу. Мамлекеттик экотех инспекциянын карамагында учурда 155ге жакын үй салуу жайы бар экендигин белгилей кетелик. Дүйнө кабарларын улантабыз. Брюсселде Шотландиянын тагдырын чечүү боюнча маселелер талкууга алынмай болду. Шотландиянын биринчи премьери Никола Старджен Евро биримдиктен чыккан Британиянын чечимин колдоосун билдирип, буга чейин өлкө биримдиктин курамында калгысы келерин билдирген болчу. Ал эми өткөн шайлоодо болсо шотландыктардын 60%-дан ашыгы биримдикти жактап добуш беришкени маалым. Белгилей кетелик, эгер Шотландия Англиядан бөлүнүп кетсе, дегенде Улуу Британиянын аймагы азаят. Же болбосо жеринин 3/1 жоготуп, калктын 8% азаймакчы. Мындан тышкары Улуу Британиянын ички дүңгөндөгү 239 миллиард ақш долларын, же болбосо 9%-га төмөндөмөкчү. Анткени Шотландиядагы мунайзат кендер жылына 1 миллиард ақш доллар, же болбосо Шотландиянын 1 жылдык кирешесинин 10/1 түзүп келген. Экрандан алсаңыз, кийинки бөлүктө кабарлай турган бул жаңылыктар калды. Жарандык активисттер бачабаздарга жазаны күчтөнтүү керектигин кайрадан көтөрүшүүдө. Буга алыс кетпей эле өткөн аптадагы Сузактын имамы 10 жашар баланы көп убакыттан бери зордуктап келгенин мисал кылса болот. Бирок көп фактылар жабык бойдон калып, мындай балдардын кайра психикасы бузулган инсандар өсүп чыгышы мүмкүн дешүүдө.
Ал арада кыргыздын намысына тиген казак министрине жооп кайтарган кыргыздар Москвада сыйланышса, Делиде Манас проспектисине Манастын айкели коюлмай болду. Каналдан алыстабай туруңуз. 11 каналда эми редактордук серепке кезек берсек, Москвада кыргыз элчилиги кечээ ал жакта иштеп жүргөн эки кыргызстандык кайымга жарандык туруму үчүн деп президенттин атынан атайын белектерди карды. Элчи Болот Отунбаев аларга Атамбаевден деп акчалай колдоо көрсөттү. Эсиңиздерге салсак, быйыл майда Казакстандын маданият министри Орусияда иштеп жүргөн кыргыз кыздарына тийиштүү осол сөз айтып, кийин кайра сөзүн артка тартып алганы бар. Эмне себептен бул тема кайрадан козголуп жатат жана белек алган айымдар кимдер? Ушулар туурасында кесиптешим Элнура Сагандык кыз айтып берет. Азыр биз менен байланышта. Ушул Орусияда Кыргызстандын элчилиги өткөн шаршембиде Орусияда иш алып барып жаткан эки кыргызстандык айымды кабыл алып, аларга президенттин атынан белек бечкек бергени, сыйлаганы белгилүү болду. Бул эки айым казак министри Арыстанбек Мухаммедоглунун айткандарына жооп кайтарып, ошол жооптун негизинде жарандык позициясын, турумун билдирди деп президент тарабынан ушундай алкыштарга, белек бечкектерге татыктуу болду делип жатат. Ал видео боюнча айта кетсем, видеону Россия сегодня маалымат агенттигинин журналисттери интернетке жүктөгөн. Ал видеодо ушу кыргызстандык эки аял президенттин казак министринин айткандарына терикпей тургандыктарын, ооба чынында ажаткана, дараткана жуубуй тургандыктарын жана ошону менен өзүнүн үй бүлөсүн багып, керек болсо Кыргызстандын экономикасына майда үлүштө болсо дагы өз салымын кошуп жаткандыктарына сыймыктарын белгилеп өтүшкөн. Казак министрине жооп кайтаргандар тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. РИА агенттигине чыккан бул видеого жооп демек президентке дагы жеткен экен да. Албетте ушул окуянын таржымалуу жөнүндө айта кетет турган болсоң, ушул видео 3-4 мүнөттүн тегерегинде жазылган. Видеодо ушул кыргызстандык кыз келиндер кыргыз тилинде ушул министрдин айткандарын өз жоопторун айтышкан жана алардын айткандары орус тилинде коштолуп турат. Ал жерде кыргыз кыз келиндери ушул казак министринин айткандарына терикпейбиз деп айтышкан. Мындан тышкары жаман адамдар болушу мүмкүн, бирок жаман улуттар жок. Ошондуктан бүтүндөй казак элине ушул бир министрдин айынан таарыныч билдирбейбиз деген мазмунда сөздөр айтылат. Бул негизи окуянын таржымалуу боюнча айта кетет турган болсом, ушул жылдын май айында казак министри ушул министрликтен буга чейинки жасаган иш-аракеттери тууралуу отчет берип жатып, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына да бир аз токтоло кетип, бирок ошол жерде кыстырма катары ушу тапта жумушсуздук айынан Кыргызстандан көпчүлүк кыз келиндер Россияга барып, даратканаларды жууп, ажатканаларды жууп, ушундай иш менен алектенүүгө мажбур болуп атат. Ушул нерсени Чыңгыз Айтматов мындан бир нече жыл мурун эле көрө билген жана эскерткен болчу деген сөздөрдү айткан. Министрдин бул айткандарынан кийин албетте Кыргызстан тараптан, ошондой эле Казакстан тараптан дагы реакция, жооптор болду. Бир катар Казакстандын интеллигент өкүлдөрү ушул казак министринин айткандары боюнча өздөрүнүн баягы кечирим суроолорун дагы айткан болчу. Ал эми Кыргызстан тараптан болсо расмий өкмөт жооп кылып, Кыргызстандын тышкы иштер министри ошол айтылгандардын эртеси күнү эле Казакстан тарапка расмий нааразычылык нотасын дагы жиберген болчу. Бирок айта кетчү нерсе, буга чейин ушул айтылгандар боюнча ошол кыргыз бийлигинен тышкы иштер министрлигинен башка эч кандай жооп болгон эмес болчу. Бирок ошентсе да президент бул нерсени эске алган көрүнөт жана көчөгү ушул кыргыз элчилигинин кыргыз мигрант аялдарын чакырып алып белек бечкек берип жаткандыгы бул нерсени далилдейт. Негизи эле ушул териккенибиз менен жумушсуздук айынан оор жумуштарда Орусияда жүргөн кыргызстандык аялдар көп. Алардын укугун коргоогон атайын бир уюмдар барбы? Ооба, негизинен ушул жумушсуздук айынан чындыгында Кыргызстандан Орусияга барып иш алып барган кыргызстандыктардын саны ого эле көп. Расмий маалыматтар боюнча алардын саны 500 миңден ашат деп айтылат, бирок чын-чынына келгенде алардын саны миллиондоп саналат. Мындан тышкары ушул былтыр Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирди, аймагына кирди. Ал аймакка киргенден баштап Кыргызстандан Орусияга агылган мигранттардын саны андан да көбөйгөнү айтылат. Бул боюнча изилдөөлөрдүн жыйынтыгы бар. Мындан тышкары ушул 2015-жылы өткөн расмий изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча, ал изилдөөнү ушул Кыргызстанда иш алып барган улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун атайын жыйынтыгы бар. Ал жыйынтыктар боюнча Россияга кетип жаткан жалпы мигранттардын 40%-ын бул кыргыз кыз келиндери түзөт. Ал жака барганда көбүн эсе ошол кыргыз айымдары дейликпи, кыз келиндер кара жумушка дагы тартылгандары бар. Алардын арасында ошондой эле алып сатуу, кызмат көрсөтүү тармагында дагы иш алып баргандар бар.
жана ал жакка кагылып жаткан кыргыз кыз келиндеринин орточо жаш курагы бул 25 жаштан 45-50 жашка чейинкини түзөт. Жана адистер бул ушул Кыргызстандан көбүн эсе сыртка азыр ушул тапта репродуктивдүү курактагы аялдар агылып жатат жана бул абдан жагымсыз көрүнүш деп айтып келишет. Рахмат айтам. Кыргыздын намысына тиген казак министрине жооп кайтарган кыргыздар Москвада сыйланышкандары тууралуу маектештик. Башка кабарлардан 10 жашар баланы зорлуктап жүргөн Сузак районундагы мечиттин имамына карата кылмыш иши козголду. Өрөө учурган бул окуяга шектүү жаран өткөн жумада убактылуу кармоочу жайына камалганы маалым. Бул окуядан кийин балдарга зордук зомбулук көрсөткөндөргө жазаны катаалдаштыруу сунушун ого бетер үч алуудан. Ал арада Кыргызстанда бачабаздарга өлүм жазасы колдонулсун деген 11 000 кишинин колу топтолду. Педофилдерге каршы жазаларды оорлоштуруу маселеси дээрлик 1 жылдан бери айтылып келатат. Бирок ошол учурда элдин сынына кабылгысы келбегендер мындай балдардын зорлук зомбулугуна кабылуусуна байланышкан кабарлардан качышабы же кандай сотко жетпей ушул иштер тосмо арыз менен аяктайт экен. Укук коргоочулар мындай кылмыштарды далилдөө өтө кыйын болуп, анан сот залынан акталып чыгып кеткендер жок эмес дейт. Кененирээк кесиптешүүнүн материалынан уксак. Соңку 5 айда жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлорго балдарга карата сексуалдык зомбулук болгону тууралуу 36 арыз келип түшкөн. Көбүнчө мындай кылмышка баргандар адамдар зомбулукка кабылган баланын үй бүлөсүнө тууган, жакын адамдар болуп чыгууда. Дагы бир белгилеп кетүүчү жагдай балдарын туугандарына таштап сыртка жумуш издеп кеткендердин балдары көбүрөөк сексуалдык зомбулукка кабылышууда. Не только сексуальному насилию, а и другим видам насилия. Балдарды жакшы тааныбаган адамдарга жана тууган деп эле баарына таштап кете бергенге болбойт. Ата эне деген өзгөчө, эне деген дайым баланын кашында болгону туура. Болбосо алда кандай болуп кетет ким билет. Поэтому до 3 лет с ребенком должна быть мама. Айрым учурларда ата-энелери балдары зомбулукка кабылганын билип туруп деле бул тууралуу арызданып милицияга кабарлаганга ашыгышпайт. Алар эми болор иш болуптур. Эми соттордун эшигин жырткан балага андан да оор болобу деп ойлошот сымал. Бирок эң негизгиси бул жерде баласы ушундай жагымсыз жагдайга кабылган ата-эне бул тууралуу башкалар билип калабы дегенден коркот. Эгерде неме болбосо биз чара көрүп атабыз, алдын алуу иш-чараларын көрүп. Бирок көпчүлүк учурда ошо ата-энелер жайылып кетүүдөн жана уят болуудан тартынып, уялышып, кайта неме артка арыз жазуудан баш тартышат. Зордук зомбулукка кабылган бардык эле балдар ушундай болду деп ал тууралуу айтып бере алышпайт. Психологдордун айтымында бул жерде эң негизгиси алар ата-эне муну билип калса, менден баш тартпайбы деген коркуу сезиминен улам болот. Ошондуктан адис мындай окуяга кабылган бала менен иштөөдө буларды эске алууга чакырат. Конечно, это большая трагедия, но Эң башкысы паникага алдырбоо керек. Бала ансыз деле коркуп турганын эске алуу керек. Ага колдоо сөздөрдү айткыла. Ансыз деле анын коркуп турганын эске алгыла. Доктор чакырсаңар болот. Балага ага эч ким эчтеке кыла албай тургандыгын, азыр ал коопсуздукта экенин ишендирүү мы керек. справимся. Сейчас мы пойдем к специалистам. Соңку 5 айда 36 бала сексуалдык зомбулукка кабылды деген. Бирок бул чыныгы көрүнүштү сүрөттөбөйт. Себеп дегенде ал эмне дейт дегенден корунуп, көпчүлүк учурда бул тууралуу баланын үй бүлөсү эч кимге айтпайт. Бирок балдарга карата зомбулукка ушундай мамиле улана берсе, аны жакынкы убакытта жоюу мүмкүн эмес экендиги бышык. Гүлүм Эркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы. Балдар укугун коргоо борборунун адиси Талай Жакыпов менен дал ушул теманын айланасында сөз улантабыз. Талай мырза, куш келипсиз биздин студияга. Негизи эле биздин билишибизче учурда баласы зордукталганы аныкталса дагы жазылган арызын милициядан кайра алып кетип калган ата-энелер бар экен да. Сиз билесизби ошондой учурларды? Анан билсеңиз мындай көрүнүштү эмне менен түшүндүрө бергилеңиз? Бизде даже көп учурда ата-энелер өзлөрү эч убакта милицияга кайрылбайт. Зордук зомбулук болуп аткандыгы тууралуу да. Негизинен кошуналар, мектепте мугалимдер болуп калышы мүмкүн. Бирок ата-энелер кайрылган күнү дагы буларда ушунчалык көбүрөөк бир оор басым коом тарабынан, психологиялык мындай бир басым болот. Коом тарабынан мурда ошол зордук зомбулук болгон адамга жардам бере турган биздин мамлекеттик кызматкерлер ушул учурда жана ата-энеге көп учурда басым жасап коюшат да. Айрыкча айталык, жөн эле аймактык тергөөчүнү алалык. Аймактык тергөөчү келгенде эле акыркы учурлардан баштан өткөндү айтып атам да. Аймактык тергөөчү келет дагы эмне деп айтып баштайт? Дароо эле
эчтеке деле болбоптур, жайына эле койбойсуңарбы, эми тиги кишинин абалы мындай экен, айталык акыркы учурда ошол 60-тан өтүп калган абышка экен. Анан ал 60-тан өтүп калган абышка экен, уважаемый абышка экен, акын экен, ыр жазат экен. Эми ошону жөн эле койбойлукпу деп, муну жаппайлыкпы деп жана көпчүлүк учурларда кимдер басым жасап коюп атат? Ошол мамлекеттик именно жана зордук зомбулукка дуушар болгон адамдарга колдоо, жардам көрсөтө турган. Ошол зордук зомбулукка барган адамды жазага тарта турган, ошону изилдей турган адамдардын көңүл коштугу болуп атат да бул жерде зордук зомбулуктун өзүнө. Анан ошол адамдар жанагы кайрылып келген ата-энени көпчүлүк учурда ары тур, бери кел, бияка бас, тияка бас, 1 айга, 2 айга, 3-4 айга, 5-6 айга чейин созулуп кетет дагы. Айласы кеткенде ата-эне эмне болот? Жадайт. Мына акыркы учурда алып көргөндө бул жерде жалгыз бой келин, өзү жалгыз. Үй бүлөсүн багат. 2 күндүн биринде тергөөчүгө бияка кел, тияка кел, жумушу бар, ал жумуштан да калды, жумуштан да бошоп кетиш, жумуштан да бошотуп ийиши мүмкүн. Ошондой эле ошол учурда жанагы зордук зомбулукка барган үй бүлөнүн мүчөлөрү кайра келип, эң алдында алгач акча сунуш кыла баштаса, кийин коркутууга өтө баштайт да. Ошол учурда коргоп кала турган биздин жана укук коргоочу органдарыбыз алсыздык кылып атат, чабалсыздык кылып атат. Же болбосо ошол укуктук коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери, медициналык кызматкерлер деле айтсак болот, социалдык кызматкерлер деле айтсак болот, ушул зордук зомбулуктун балага канчалык деңгээлде таасир тийгизерине көп маани бербей жатышат да. Мына ушундай жанагы ар тараптан болгон басымдын натыйжасында жана ата-эне мейличи болоруш болду. Алайын деген арызды кайра алып алайын деген пикирге келип барып атышат да, ошого аргасынан барып атышат. Кандай деп ойлойсуз? Баласын ыдык көргөнүн билген эната баласын мындан ары кандай коргой алат? Же болбосо ошол эле кошуна колуң, же болбосо тааныш билиштердин сынына, алардын сөз кылып сүйлөөсүнөн кантип коргой алат? Бул жерде жалгыз ата-эненин өзүнүн колунан келе бербейт да, көпчүлүк учурда. Ошол ата-энеге жардам берип аткан жанагы биз айтып аткан психолог, социалдык кызматкерлер деп атабыз, социалдык үй бүлөнү балдарды коргоо бөлүмдөрүндөгү укук коргоо кызматкерлери ошол ата-энеге, ошол балага өтө эле аяр мамиле жасашы керек да. Анан ошол аяр мамиле жасалбай жанагындай оройраак мамиле болуп, кайра баланы кыйнаган ата-эне тажап кетип атпайбы? Эми бул жерде ата-эненин негизги бир нерсеси ата-эне өзүнүн укугун билиш керек да. Зордук зомбулук ушунун арты каяка алып барат. Зордук зомбулуктан өзүнүн балдарын кантип коргоп калат? Ушул жөнүндө өзүндө кичине маалымат боло турган болсо, ата-эне эмне кыла баштайт? Талап кыла баштайт. Жана укук коргоо органдарынан, айталык медициналык кызматкерден эч кандай тартынбай, эчтеке болбой эле, өзүн күнөөлүү сезбестен биринчи кезекте баласынын эртеңки келечегин ойлош керек да. Эртеңки келечегин ойлоо деген сөзүм, ал ошол болгон кылмыштын өзү эртең башка бирөө дагы жасашы мүмкүн, кимдир бирөөгө. Эгерде ата-эне ошол коомдун толук кандуу мүчөсүмүн деген өзүндө бир сезим болсо, мындай көрүнүш сөзсүз түрдө жазага тартылыш керек деген ишеним болсо, анан ошондой эле балдардын укугу, жана жабыр тарткан баланын кандай укуктары бар, мына ошол жөнүндө билим боло турган болсо, ата-эне толугу менен талап кылса болот да. Жазага тартуу жөнүндө да талап кылыш керек бул бир. Экинчиден ошону тергеп аткан укук коргоо кызматкерлерине, ошону текшерип жана судмед экспертиза деп атабыз, же болбосо психолог деп атабыз, ошолордун баардыгынан кадимкидей талап кылганды. Өзүн күнөөлүү катары сезбестен, мен ошол жабыр тарткан адам катары, өзүнүн укугун билген адам катары талап кылганды гана үйрөнүш керек да, ошол талап кылганды билиш керек. Кандай дейсиз, негизи коомдун мамилесин дал ушул маселеде кантип өзгөртсө болот? Биринчи кезекте курч турган проблема кайсыл деп ойлойсуз? Жана биз кечээ күнү пресс-конференция болбоду, ошол коомдо зордук зомбулукту токтотолу деген атайын бир долбоордун үстүндө иштеп атабыз деп. Ошол долбоор быйыл аяктады. Ошол долбоордун чегинде, ошол долбоордун жыйынтыгында биз эмне деген ойго келдик? Ошол долбоордун чегинде, ошол долбоордун жыйынтыгында коом зордук зомбулуктун түрлөрү, анын кесепеттери жөнүндө толук маалымдуу болуш керек да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ошол изилдөөлөр өзү көрсөтүп тургандай, ата-энелер зордук зомбулук дегенде эмнени түшүнөт? Көпчүлүк учурда зордук зомбулук бул уруп сабаганда, денесине бир жаракат келтиргенде, мына ошону гана зордук зомбулук, же болбосо жанагындай жыныстык катнашууга барганда гана зордук зомбулук катары көрүшөт да. Ал эми көңүл коштук, баланын муктаждыгына мындай көңүл кошуп кароо, кемсинтүү, басмырлоо деген сыяктуу зордук зомбулуктун түрлөрү бул экинчи тарапта калып калат да. Дагы бир катуу негизги себеп ушул зордук зомбулуктун кесепеттери, кандай кесепетке алып келет, ошону коом билиш керек да. Эгерде биздин коом
бизде жашап аткан адамдардын баары тең ошол зордук зомбулуктун кесепеттери жөнүндө жакшы биле турган болсо, жакшы түшүнүгү боло турган болсо, анда зордук зомбулукка карата таптакыр эле келишкис мамиледе болот да. Анан жанагы биз айтып аткандай ушул коомдун зордук зомбулукка карата көз карашына биз азыр башында бир жыныстык эме боюнча да кетип калып атыппы, зордук зомбулукка алган учурда ата эне арыздын кайра алып коюп атат, же денесине залал келтирген учурда. Мына ушул жерлерде көбүнчө эмне болуп калып атат? Бул жерде жанагы биздин ата энелер же болбосо коом, ошол кошуналар тигилардан колдоо жок болуп калып атат да. Колдоо жок, ошолордун колдоосу жок. Анан эгерде бүгүн могул үй бүлөдө болуп аткан зордук зомбулук эртең сөзсүз түрдө ошол эле тегерегиндеги кошунада кайра кайталанышы мүмкүн. Бүгүн зордук зомбулук көргөн баланын келечеги кандай болот? Ошол бала эртеңки күнү кайра өзү зордук зомбулукка барышы мүмкүн. Психологиянын өзүндө өзүңөр деле көпчүлүк кинолорду карап калсаңар, көпчүлүк учурда жанагындай педофил деп атпайсызбы, зордук зомбулукка барып өлтүрүп эмне кылып аткан тиги кишилердин көпчүлүгү кандай? Бала кезинде зордук зомбулукка, эбегейсиз чоң бир зордук зомбулукка дуушар болгон адамдар да. Анан кийин өзүлөрү бой жеткенден кийин ошол өзүнүн башынан өткөн нерселердин баардыгын тең башкаларга колдоно баштайт да. Анан биз ошондон алыс болуш үчүн коом түшүнүш керек. Ушул эменин өзүндө кандай кесепеттери бар экен. Эгерде биз ошону түшүнсөк, анан силердин ролуңар бул жерде аябай чоң. Канчалык көбүрөөк ушул зордук зомбулуктун кесепеттери жөнүндө калкка маалымат бере турган болсоңор, калк ошончолук зордук зомбулукка карата болгон түшүнүгү өзгөрөт да. Рахмат сизге, Талай мырза. Социалдык кызматкер Талай Жакыпов менен бүгүнкү күндө эң курч маселеге айланган коомдогу наристе бөөктөрдүн зордукталышы туурасында теманы козгодук. Башка кабарлардан Индиянын Дели шаарындагы Манас проспектисине Манастын айкели коюлмай болду. Бул туурасында тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциядан маалымдашат. Демилгени Кыргызстандын Индиядагы элчилиги менен Диалог Евразия коомдук фонду көтөргөн экен. Дирекциядан Манастын айкелин курууга жергиликтүү курулуш компанияларынын бири демөөрчүлүк кылары кошумчаланды. Ушундай кабарлар бүгүнкү шаршемби күнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктады. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Бардык кабарлардын өнүгүшү 11 чекит KG сайтында дагы жайгаштырылууда. Кайрадан амандыкта жолугушалы.